деги эле айткым келет да, чыгармачылык жол оңой эмес. Ошого жан берип, ырды мисалы ыргактуу кылып ырдаш үчүн. Ошондой нерселерди багыш үчүн бир далай, бир топ эмгек керек да, мисалы. Эмгектениш керек. Албетте. Келиңиз, анда WhatsApp'тан келген суроолорубуз бар экен. Канча жаштасыз дейт? Мен быйыл 33 жашка чыктым. Жакшы, саламатсызбы каныкей? Мен сиз менен дуэт ырдагым келет. Ушуга макулсузбу дейт. Чыгармачылыгыңызды сыйлайм дейт. Билбейм, балким көрүп көрүш керек, жөн эле макул боло албайм. Анткени байкап көрүш керек, ал адам, кандай дарамети бар, кандай ырдайт дегендей. Ооба. Сөз көрүшүңүз керек, Ооба. Жакшы, кийинки билдирүүнү окуйлу. Саламатсызбы каныкей эже? Мен эмнеге жаңы ырларды чыгарбай калдыңыз дейт. Жаңы ырларды чыгарып жатам. Жаңы болгону, азыр жаңы тепкичте турган мезгили. Аны атайын радиодон тыңдап укса болот. Ошондой нерселер бар. Бир гана тыңдап издеш керек. Дагы бир кызыктуу суроо бар экен. Нью-Йоркко бардыңыз беле дейт? Баргам. Кайсы жылы? Мен көп жолу баргам. Эң биринчи жолу 2010-жылы аттангам. Ошол океандын ары жагына. Эң алгачкы сапарым Америкага болгон. Ошол Америкадан бир канча жерди кыдырганбыз. Нью-Йорк, Вашингтонго баргам, Чикагодо болгонбуз, Калифорнияга барганбыз, Лос-Анджелес, Голливудга. Көп эле жерлерде болуп турмун, ойлоп көрсөм. Андай көп саякаттадык да биз, мисалы, гастролдоп. Көп бардыңыз, Ооба. Дагы бир суроо келиптир. Жаштыгыңызды кантип сактайсыз дейт? Эч кантип мен атайлап мисалы неме кылбайм да. Атайлап кээ бирөө машыгат экен, же болбосо атайлап бир алтын булактан суу ичкиси келет экен, ар кандай экен да, бирок ал андан эмес да. Канчалык аракет кылба, бул Кудайдын жазганы да. Табиятың бар болсо, ошондой балким жаш көрүнөсүң. Табият деле турмуш тиричилик деле өзүнүкүн алат экен да. Мисалы көп балалуу болгон энелер чындыгында алар көп ошол ден соолугун бала төрөгөнгө ошол убакытка берген да. Ошон үчүн балким мындай убакытта алардын мындай мезгилин алгандай да. Бирок мисалы өзүмө карай турган болсом, мен атайлап деле эч нерсе кылбайм. Болгону бар болгон дүйнөм менен гана жашайм да. Бар болгон нерсем менен. Өзүмдүн турпатым ушул. Жакшы. Карантин учурунда эмне кылдыңыз? Эчтеке, элге окшоп, балдар менен тиричилик, үй, оокат. Кандай сабак алдыңыз карантинден дегеле? Эми карантинде көбүрөөк ой толгоп, мындай баалуулуктарга мындай чоң маани бердик го дейм. Анткени элдерде кандай билбейм, бирок мындай ошол эле үй бүлө, ошол эле балдар, ошол эле ыргактуулук мындай мезгил да. Балдар менен чогуу өткөрүү сыяктуу мындай жумуштар, ар нерсе кызыктуу да. Негизи эле үй бүлөгө көрүп эптештирсе болот. көңүл бурдуңуз, Жолдошуңуз чыгармачылыкка жакын адам ба? Жок, жолдошум чыгармачылыкка Такыр алыс адам, бирок жакшы чыгармаларды аябай мындай тыңдап угат да. Уга билген адам да. Биз кезекти оюнга берели, Каныкей эже. Бул жакта алдыңызда турган 6 суроо катылган. Сиз ушулардын баардыгына жооп беришиңиз керек. Бирок оюндун шарттары, сиз бир гана суроодон баш тартууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бир гана жолу жакын адамыңызга чалып сурасаңыз болот. Макул. Алып окуй берсеңиз болот. Манастын апасынын аты ким дейт? Эгер Манас атабыздын апасынын аты Чыйырды болгон, эгер мен жаңылышпасам. Азаматсыз туура. Манастын апасынын аты Каныкей деп койгон. Эми андай эмес да, бул туура. Каныкей аялы болгон. Чыгармасын окугансыз? Мектептик программа менен окуганбыз. Мектепти бүткөнгүзгө канча жыл болду? 2005-жылы бүткөм, ошондо 15 жыл болду мектепти бүткөнгө. 15 жыл болду бүткөнүңүзгө. Ооба. Ошондо окугансыз? Ооба. Же андан кийин окудуңузбу Манас? Жок, Манасты мектептик программа менен эле билем да. Азаматсыз, келиңиз, анда кийинки суроону ала бериңиз. Адам эмнеге артын карай берет дейт. Эмнеге карай берет? Эми бул эки түрү бар да. Кандай мааниде артын карайт? Философиялык тилде карайбы, мен оюмча,
же болбосо жөн эле артын карай береби? Логикалык суроо болсо, балким көлөкөсүн карайт болуш керек деп ойлойм. Көлөкөсүн карайт, Эми эмнеге карашы мүмкүн? Сиз караңгыда баратканда артыңызды карай бересизби? Мен астымды карайм. Эмнеге артымды карайм? Коркосузбу? Корккон үчүнбү? Жок, кээде коркосузбу негизи? Мындай өзүңүз жалгыз баратканда Мен негизи караңгыдан коркпойм. коркпойсуз. Кээ бир адамдардын фобиясы болот экен караңгы, бирок мен караңгыдан коркпойм. Демек, акыркы жообуңуз? Ошо экиле түрү бар мунун. Эгерде аябай сүңгүп кирсе, өзүнүн жолун карайт балким, арткы жолун. Экинчи логикалык жооп бул көлөкөсүн карайт, менин оюмча. Анда туура жолун айтайын, Себеби дегенде адам баласынын артында көзү жок болгон үчүн артын карайт экен. Келиңиз кийинки суроону алыңыз. Үйдөгү К тамгадан башталган 4 буюмду атаңыз дейт. Үйдөгү К тамгадан башталган 4 буюмду атаңыз. Макул. Биринчиси күзгү болсун. Күзгү. Экинчиси буюм, мисалы картошканы айтсам болбойт да? Жок. Анда Ойлонуңуз. Кайсы буюмдарды көп колдоносуз сиз? Күзгүнү колдоном көп. Эмнени кол Кдан аябай. Мен жардам берейин, бир сөзүңүздү айтайын. Кашык. Кашыкты колдоном. Кашык. Андан кийин дагы эмне? Дагы эмне болушу мүмкүн? Айылда эле чоңойгонсуз негизи? Жок, мен айылда эмес, Токмок шаарында чоңойгом. Шаарында. Билинип калды эмне көп колдонот экени. Эми азыр ойлоноюн, Кдан. К тамгадан башталган буюмдарды сиз көп колдонбойт окшойсуз анда. Ошо колдонбойм окшойм. Же эстей албай атасызбы? Картошка, күрүч колдоном, мисалы, ошону. Буюмдар болсочу, буюмдар. Буюмдар болсо, китеп. Китеп деп коелук, Үчөө болду. Эми бирөө айтыңыз. Дагы бирөө. Ойго келбейт да мындайдачы. Комуз деп коелучу, комуз. Азаматсыз туура. Комуз, капкак десеңиз эле болмок. Ооба. Эми биз ошондон билинип турат да, орусташып кетип, мындай көбүн эсе нерселерди орусташып мындай бир неме кыла албай калгандайбыз да. Келиңиз кийинки суроону алабыз. Кыргызыргагын жоготкондойбуз да. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасы карышкырлар менен байланыштуу? Кайсы чыгармасы? Бул Акбаранын көз жашы. Азаматсызбы али? Бул оңой эле го. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын билбеген адам билбейм эми. Келиңиз кийинкисин алыңыз. Америкада канча штат бар? Сиз Америкада жашап келдиңиз. Ой, муну Көзүңүздү жумуп эле айтып койсоңуз керек. Ошону билбейм. Желекте бар да канча штат? 13 эмес, же 10. Канча штат бар? 13 же 19бу? 13 же 19 же 11. Канча? 6 штат. Билбейм, билбей атам. Америкада канча жыл жашадыңыз? Америкада эми 1 жылга жетпеген убакыт жашадым, бирок көбүн эсе барып жүрчүмүн да. 50 канча болот? 50 53бү? Жакындадыңыз. 51. Туура, азаматсыз 51 штат бар экен. Ооба. Келиңиз кийинки суроону алыңыз. Аябай так калдым го. Ата мекендик согушта төшүн дзотко тоскон ким болгон? Чолпонбай Төлөбердиев. Туура, азаматсыз. Туура. Ооба. Анткени чыгармалардан окуганбыз да. Дээрлик, сиз баардык суроолорго туура жооп бердиңиз, Канке эже. Мектепте аябай жакшы окусаңыз керек. 4кө окугам негизи. Отличница эмес болчумун. Ударник болгом. Бирок чыныгы. Отличница болбой калдым деп ыйлаган күнүңүз болду эле? Ой, болгон эмес. Ал кеп баада эмес да. Эми мен жакшылык карачумун бул нерсеге. Мен бир гана ошо физика, математикалардан формулаларды. Кайсы сабакты жакшы көрөсүз, кайсы сабакты жаман көрөсүз? Мага неме жакчу да, гуманитардык сабактар жакчу көбүн эсе. Анан жанагындай так илимдерге анча жакшы эмес болчумун. Математика жакпайт. Математика, жаккандан дагы ошо жакшы билчү эмесмин да. Ошондой нерсе болчу, ошон үчүн жетпей калсам керек да. Жакшы.
Кийинки суроону берели. Сиз азыр өзүңүздү менин ордума коюп көрүңүз. Сиз алып барчу болсоңуз, каныкейге эмне деп суроо берет элеңиз? Билбейм, эмне деп суроо бермекмин. Вообще ырларынын жазылышын сурамакмын, кантип жазат, кайсыл убакта, эмне үчүн, эмнеге бул ырыңыз мынтип аталып калган, кантип келдиңиз бул ойго, эмне башкача атасаңыз болбойт беле деп мындай ушундай суроолорду бермек болчумун. Бермексиз. Анда сизден сурайынчы ошо, эмне себептен ырлардын аталышы ушундай? Кайсыл учурда сизге ыр жазган же болбосо ырдаган жагат? Ырлардын аталышы негизи ар кандай да. Мисалы, Носонте деген ырым бар го. Эмне үчүн ошентип аталып калган деп мындай көп сурашчу да. Билбейм, көбүнесе автор катары, менин оюмча, ар бир автор өзүнүн мындай колтамгасын калтыргысы келет да бул турмушта, изин калтыргысы келет. Мисалы, ар бир эле автор өзүнүн чыгармасы бир башкача болсо экен, элге бир алынса экен деген ойдо жаратат деп ойлойм да. Анан көп учурда ошо сөздөрдүн айкалышын, ошолорго мындай терең бир басым жасап, сөздөн сөз таап, балки мындай бир мындай алмаштырып, башкача кылганды аябай жакшы көрөм да, эмнегедир билбейм. Мен жообум ушундай да. Бирок көбүн учурда, мисалы, ырдын аталышы эмне үчүн аталып калат? Эгерде ошол сөз көбүрөөк ошол ырда жаңырса, мисалы, жүрөк сизди айт ырында, жүрөк сизди айт сөзү бул эң мындай көзүр деп коет го, көзүр сөз да. Же болбосо бир мындай ырлар болот, ал сөз кездешпейт деле да ал ырда. Бирок жөн эле аталып калган сезим, мисалы да. Ушундай учурлар кездешет да, ошон үчүн бул аябай ар түркүн жан дүйнөнүн ошол убактагы сезимине жараша болот. Деги эле мындай эми чыгарманын өзүнүн турган турпатына жараша болот да, деп ошентип ойлойм. Кайсыл учурда ырдаган жакшы көрөсүз? Кээде ырлар мындай айтат го, менин мисалы маанай деп коелучу, маанайыма жараша болот. Кээде мындай суз маанайлар болот, ошондой учурда кандайдыр бир ойлор келет да, ошондой учурда бир атайын кандай десем, обондор келет. Мен илхом деп атабайм бул нерсени. Обон келет. Мезгил, жаңырыгы дейинчи. Обондор келет, ошондон улам ырдап коем. Кээде ошолор менен кошо сөзү келет. Мисалы, жашоо деген сандык экен деген сыяктуу да, мисалы, түз эле келет да, ал биринчи обону келбейт. Экөө сөзү менен бирге айкалышып ушундай сыяктуу келет. Же болбосо эми ар кандай да, балким биринчи обону келет, ошондой сыяктуу да. Эгерде сиз кайра баштан төрөлсөңүз, анда ким болот элеңиз? Эми аны айтуу кыйын да, мисалы мен Же ол кесип өзгөртөт белеңиз, алмаштырып? Эгерде мен ырдаганды билбесем, ырдай албасам, балким дизайнер болмокмун деп ойлойм, анткени мага интерьердик дизайн, деги эле мындай бир өңдөр, мындай кубулуштар жагат да. Ошону колдонмокмун деп ойлойм. Бирок билбейм, мен канчалык деңгээлде ошол жакта ачыла алмакмын, мен билбейм, бирок ошондой дизайнер, модельер сыяктуу нерселер мага көбүн эсе жагат да деп ойлойм. Ойлойсуз. Баягы айтып калат эмессизби, сырттагы көз, сынчы көз депчи. Сиздин сынчыларга болгон көз карашыңыз кандай? Кандай көз караштасыз? Мага сынчыларгабы? Сизди сындап, сизге сын айткан. Эми ар кандай да, ар бир сындаган адам өзүнүн деңгээлине жараша сындайт да. Эгер ошол сыны мага ылайыктуу жана татыктуу болсо, мен эң туура эле кабыл алам. Анткени ар бир адамдын өзүнүн ою бар, өзүнө таандык мүнөзү бар. Ошого жараша сындайт да адамдар. Негизи сын керек деп ойлойсуз? Сын керектен мурда ал баары бир элдин көзү көз, элдин сөзү сөз. Ал элдин көзү негизи эле калчап, мындай бир кандайдыр бир нерсеге иргеп коет да. Бул туура эле нерсе. Эң алгач өзүңүз акча таап, ата энеңизге алган буюмуңуз. Эмне белек алдыңыз эле ата энеңизге же өзүңүзгө? Эми андайлар көп болду го дейм. Эң алгач дегенде мен эң алгач алган буюмубуз бул открытка, кандай десем, кыргызча эмне болот? Белекпи? Мактоо баракчасы, Мактоо баракчасы. Ошондойду сатып алсак керек эле, байкем экөөбүз. Бул
мен 5-чи же 6-чы класс кезимде болсо керек. Ошону сатып алганым эсимде да, эң алгач. Ошондо белек кылгансыз, Ошондой белек кылганбыз, ооба. Жакшы, жашоо деген сөздүн ичинде эмнелер камтылган? Көп нерсе камтылган. Мисалы, жашоо дегенде ар ким ар кандай элестетет да. Жашоо деген бул адамга берилген бир кандайдыр бир сыноо. Адамга кандайдыр бир берилген мүмкүнчүлүк. Адамга берилген суу, аба, түгөн күчөктүү нерсе да жашоо деген. Бир келген өмүр. Ошону айтмакмын. Биздин WhatsApp номерлерибизден дагы SMS билдирүүлөр келип атат. Саламатсызбы Каныкей эже, имиджиңизди өзгөрткөнгө эмне түрткү болду дейт? Эми көп нерсе түрткү болду. Мен адегенде өмүр бою бир өңүттө же бир стилде жүргөндү жактырбайсыз. Жактырбагандан дагы турмуш шарты ага өзү сени мындай кабылдабайт да. Анткени сен 20 жаштагы кезиң менен өмүр бою калбайсың да. Же болбосо сен өмүр бою кемпир чал болуп калбайсың да. Ошол деле кемпир чалдар деле качандыр бир жаш болгон деген сыяктуу да. Анан азыркы тапта балким мындай бирөөнө көрүнүшү мүмкүн, мен өзгөрдүм. Ооба, мен өзгөрдүм. Чындыгында, анткени мен жашым жылдан жылга улгайып барат. Анан адегенде балдарым бар. Мен энемин да биринчи кезекте. Экинчи кезекте мен чыгармачыл адаммын. Мен ар кандай өзгөрө беришим мүмкүн. Бирок бир орунда турган адам эмесмин да. Мисалы 20 жаштагы мен менен азыркы кездеги 30тан ашып бараткан мен менен салыштырып болбойт да. Бул эки башка нерсе. Анткени ал убакта, ал учурда биз башка сууну ичкенбиз, башка күндөрдү кечиргенбиз дегендей. Азыркы тапта менин көргөн күнүм башкача. Дайыма өзгөрүүнүн үстүндө жүргөндү жакшы көрөсүз. Албетте, адам жакшы көрбөсө дагы ошого мажбур, өзгөргөнгө мажбур. Анткени турмуш шарт сени өзгөртөт. Кийинки билдирүү, саламатсыңарбы дейт, саламатчылык, иштериңизге ийгилик, Каныкейге суроо дейт. Качан Токмок шаарына келип концерт коесуз дейт? Эми Кудайым буйрса, тынчыганда балким жашообузга бир кандайдыр бир жаркын, жарыкчылык маанай келгенде коебуз. Бирок жайчылык турмуш келсе, ошондой жакшы концерттерди өткөргөнгө эмне жетсин. Кудайым буйрса, балким коебуз. Жакшы, дагы бир суроо келиптир. Кандайсыз Каныкей эже? Менин күйөөм Марселге ден соолук каалап коесузбу дейт. Аябай кызык билдирүү экен. Ден соолук каалайм. Дагы билдирүүлөр келип атат. Каныкей эже, саламатсызбы? Эгерде сизди киного катыш десе, кандай роль жаратат элеңиз дейт? Катышмакмын, эми мен аябай көпкө ойлонмокмун, ал кандай роль, эмне болгон роль, келечеги кандай деп. Бирок бизде көбүн эсе ушундай да жаман ролду аткаргылары келбейт. Анткени эл ошентип ойлоп калат дейт. Бирок эгерде кыйын, жакшы, мыкты роль болсо мен аткармакмын деп ойлойм. Бирок мен актриса эмесмин да. Аны үчүн дагы эмгек, аны үчүн дагы бир тажрыйба, деги эле билим керек деп ойлойм да. Негизи эле сизге киного сунуш түштү эле? Түшкөн эмес. Такыр. Эгер түшсө ойлонуп көрөсүз. Балким. Жакшы, анда акыркы билдирүүнү окуп берейин. Бул жакта бар эле үй бүлө тууралуу билдирүүлөр экен, анын баарын айтып өттүк. Билбептермен деген чыгармасын берип койгулачы дейт. Балким аткарып бересиз жандуу чыгармаңыздан бирди. Макул. Кайсы чыгармамды аткарып берсем? Өзүңүзгө жаккан. Менин чыгармаларыма? Өзүңүздүн чыгармаңыз. Бир чыгармам бар, ошо дагы бир саундтрек кылып чыгарганбыз да, Нурбек Эген аттуу залкар режиссердун энсиреген үй тасмасына. Ошону аткарып берейин. Келиңиз. Жашоо деген сандык экен, сандыкты ачасың сен үмүт менен. Жашоомдун ар түрдүү кырдаалын мен бүгүн сага айтып берем. Ичтен сызып сыртыман гүлөмү,
себептен өзгөрүлдү өмүрүм. Жүрөгүм сыздап ыйлады, айтчы эмнеден жаңылдым, эмнеден адаштым, эмнеден жаңылдым. Жүрөгүм сыздап ыйлады, күткөнүмдөй болбой калды, эмнеден адаштым, эмнеден жаңылдым. Азаматсыз байлы, колшалар болсун. Бул Эсиме ушул ыр түшүп кетти да. кимдин Калемине калемине таандык? Же өзүңүз Менин жаздыңыз беле? калемиме таандык сөзсүз. Онун дагы сөзү дагы. Ооба. Эмнеден жаңылыңыз, эмнеден жаздыңыз анда? Бул ырды чыгараарда биз режиссер менен көп ойлондук да. Мен айтып атпаймынбы, режиссер мени багыттады. Ушундай кыз болот, жашоосунда көп жаңылыштык кетирет. Ошол кызга арнап биз ыр чыгарышыбыз керек деди. Анан мен көпкө ойлондум, кандай кылсак деп. Анан бул мындай бир мындай буйрук сыяктуу да. Эгер буйрук келсе, сен кандай кылмаксың деген сыяктуу нерсени ойго салгыбыз келди да. Мисалы, ошол Тасмада чоң ролду аткарган кыздын жашоосу жөнүндө ырдап атабыз да ошондо. Ошондой ошо сөз ушул ырда айтылгандай, камтылгандай, ушул сөздүн баары ошол ролду аткарган кызга таандык да. Демек сөздөрдүн баардыгы ошол кызга таандык десек болот, Ушул негизи эле сиз кайгылуу ырларга көбүрөөк басым кыласыз да, качан мындай бир шаңдуу ырларды жаратасыз? Андай ырларым деле бар, бирок ошо мезгил сааты келиш керек го дейм. Убакыт сааты келиш керек, Ооба. Качан чыгарайын деген пландарыңыз бар, ойлоруңуз бар? Ооба, бар. Менде азыр ошол ойлонуп, азыркы жазып жүргөн ырларымдын арасында ушундай азыркы мезгилге таандык мындай нерсе бар да. Азыр мезгилде мисалы көбүнчө бир шаңдуу ыргакка ой салгандай да көбү. Ошого арнап атайлап жазган ырларым бар. Эми аны убакыт сааты келсин, жакында чыгат деп ойлойм. Мындай суроо бар экен, Каныкке эже. Каныкке эже, сиз ыр жазып атып, кандай жерде жазасыз дейт? Же болбосо үйдөбү, же жаратылыштын коюнда жазганды жакшы көрөсүзбү дейт? Эми алар кандай да атайлап жайлоого барып алып жазбайсың да ырды. Ыр деген өзү келет, бул ыр деген бир башкача сезим да, бул сезимден улам келет. Ар кандай күндөр болот жашоодо. Ошондой күндөрдө келет, күндөрдүн бир күнүндө келет. Ошон үчүн бул аябай ар түрдүү нерсе да. Каалаган учурда келип калышы мүмкүн, Албетте. Манты жазап, манты түйүп атып деле келип калышы мүмкүн. Ошондо эмне кыласыз? Балким жазганга жетишесизби? Балким ошол учурда жазып калайын, кагаз бетине түшүрүп калайын деген. Анын баары сакталуу да. Мен аны ойлонуп, көпкө жүрө берем. Мурун диктофонго жаздырчумун. Ооба. Сиз мисалы жаңы ыр чыгарсаңыз, эфирге алып барсаңыз, телерадиолобу же радиолобу албай койгон учурлар кездешеби? Толтура болот. Анан ошондо кандай колдоо болот сага? Эми мындай да, баардыгына эле жага бербейт да ал чыгармаң, же болбосо баардыгынын форматы боло бербейт да. Мага балким кайгылуу ырлар жагат, а башка бирөөнө шаңдуу ырлар жагат. Бул нерсе жөнөкөй эле нерсе. Бул нерсени мындай кандай десем, сындырып же кыйратып жибериш мүмкүн эмес да. Бул жөн эле кабыл алыш керек. Эгерде жарабай жатса, мейли, демек башка жолдору бар деп, башка ал бир эле радио эмес. Андай радиодон 1000 түркүн радио бар. 1000 түркүндүн бир 5-6 алып барса болот. Анан бир эле жерге барып эле эшик каккылап, анан өтө албай калып, маанайын түшүрүп, андай бул эми ал нерсе эми кандай десе, бул жөн эле бир жаштык нерсе деп ойлойм да. Андай болушу мүмкүн эмес. Негизи жолдор аябай көп. Аябай көп. Бир эшик жабылса, башка эшиктер ачылат. Эч качан мындай бир нерсеге өксүп, ушундай экен деп мындай эме кылбаш керек да. Сынып калбаш керек. Андай учур болгон эмес сизде. Негизи Көп кездешпеңиз. Эми болот, кээ бир радио, телелерге мындай неме да формат туура келбей калат. Бул нормалдуу эле нерсе. Мисалы ушу адамдын ичиндегичи мен деген эгасын кантип сындыруу керек? Бирөө сындырбайт го дейм аны. Балким ооба, эгасы башка бирөөлөргө туура дал келбейт да, бирок адам өзүнүн үстүнөн иштеш керек. Эч ким башка бирөө мисалы сени жакшы кылып куюп бербейт да, сен өзүңдү өзүң жакшы кыла аласың.
же болбосо өзүңдү өзүң жаман кыла аласың. Бул бир гана адамдын өзүнөн. албетте. Эгерде жакын арада сахнага чыгып оюңуз болсо, кайсыл, кандай стилде чыгасыз? Турган турпатым менен чыгам. Мисалы мен атайлап бир нерсе кылбайм. Мен кандай болсом, мисалы азыр мен өзүмдү кандай сезсем, мен ошондой чыгам. Мисалы мен атайлап бир нерсе кылып, жок андай эмес. Мен элдерге үнүмдү, обонумду жеткиргим келет. Ошол нерсе мен ойлоном азыр, мисалы. Атайлап эми стиль дегенде эми атайлап балким ойлонмокмун, бирок олуттуу бир кескин түрдө кара же сары андай жок. Сизге акыркы сурооңуз болсун. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан менин мекеним, төрөлүп өскөн жерим. Кыргызстанда менин үйүм бар. Кыргызстанда менин жүрөгүм бар. Кыргызстан мен үчүн бир гана ошо айткым келет, мекеним. Мекениңиз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, убакыт учкан куш дейт. Ошону менен биз бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.